Sen түсүңө хаям, sen көзүңө хаям деп мени роса сөгөт эле да. Азырга чейин деле айтат. Ошо сиздерге кайрылганга мажбур болуп калдым. Өгөй атага батпадым, өгөй энеге батпадым, тайнемкинде тагыларыма батпадым. Анан 10 класста уже турмушка чыгып кеткем 17 жашымда. 18 жашында төрөгөм чоң кызым. 5 бир тууганбыз, 5өөбүз 5 жакта жүрөбүз да. Ар кимдин үйүндө чоңойдук, ар жерде жүрөбүз. Иштей албай калдым. 2 айдан бери ооруп, квартираларымды төлөй албай калдым. Үйдө продуктам жок болуп калды. Кече ооруп, катуу ооруп, үйдө нан жок жатканымда чалдым, кайнагама чалып, ака үйдө нан жок, ачка жатабыз, ун болсо берип бериң десем, бизде ун жок деп мени заблокко киргизип салды да. Сени кантип алган экен башында, сени көрбөй алып алганмынбы билбейм, кайрыңа кызыгып алганмын. Сен түсүңө хаям, сен көзүңө хаям деп мени роса сөгөт эле да. Азырга чейин деле айтат. Ошо мен сулуу аял алам, мен жакшы аял алам деп. Ошо. Сиз деле бир жашынан сулуу турбайсызбы? Неге сизди антет? Билбейм. Бара турган жерим жок, кыздарым кичинекей эле да. Анан чыдап жашаганга туура келди. Каяка барсаң ошака бар деп ичип келип алып эле кет деп топполон кылат. Кыздарым жыңайлап качып чыгат адан коркупчу. Ура билесизби, урбай беле? Урат эле. Чоң кызымы дагы урат. Анан үйдө сен нормальный тамак кылбайсың, сен тамак кылышты билбейсиң деп эле, үйдө продукта жок экен көрүп турса деле сен тамак кыла албайсың деп мага айтып кое берет эле да. Осы продукттан алып келбейт эле. Анан картошка, пияздан ошондой тамак болот да десең, жок сен кыла албайсың дей берет эле. Только жатып калдым постелде. Нан жесем да кусутам, суу ичсем да кусутам, бир жактан ичим өтөт. Бутума туруп алгыча жардам болуп калса жакшы болот эле. Андан араны өзүм иштейм. Нан ичимде эле бар продуктабыз. Майым ушул калды. Картошкам азыр 2 штук картошкам калды. Ушул акыркы картошка, пиязым. Макарон тамактан жадашты, кыздарым жебей калышты. Анан ошо кошунаман ун алып, оромо кылып бердим. Азыр унуң болсо нан жаап жейт элек десем, унубуз жок, сатып жеп атабыз нанды. Ушул жерге эле тамак кылып беребиз көрөткөгө эле кыздарыма. Бул бир бөлмөлүү эмеде Батырда квартира. Квартира Канча төлөйсүз? 5000. Квартира өзү 5000, отопление 1150 келет экен, свет, газ болуп 200-300 келет экен аларчы. Общий бул жагы услугасы эле 1,5 миң болуп кетет экен да. Общий 6,5 миң болуп кетет экен квартира. Сизге ким берип атат бул каражатты? Азыр өзүң иштебесеңиз ороп атам дейсиз. Азыр апам менен өзүмдүн бир тууган экөөм жардам берди. Алар деле эми сиз деле жакшы болуп иштеп кетесиз, өзүңүздү өзүңүз эптеп каласыз, азыр оорутканыңызда жардам берип турайлы дедиле. Мына биринчи айыма жардам беришти, экинчи айыма жардам бере албайт экен азырчы. Алардыкы да өздөрүнөн ашпайт экен да, квартирасы бар экен, ал жакта регистрациясы бар экен, жеп ичкен продуктасы бар экен, ашпай калганан кимден жардам сурашымды билбей сиздерге кайрылганга мажбур болуп калдым да. Саламатсыздар урматтуу Адыл Акжол YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге сиздердин алдыңыздарда турган 25 жаштагы жаш келиндин тагдыры туурасында баяндап беребиз. Эженин азыр 2 баласы бар. Азыр жолдошу сулуу бала аял алам деп таштап кетиптир. Ошо боюнча каралашпайт экен. Азыр бул келин Ош шаарында Батирде жашап жатат. Азыр өзү дагы ден соолугунан азыр сыркоолоп ооруп жатыр. Жана ошондой эле 2 кызы бар. Бирөөсү садикке бериш керек, бирөөсү мектепке барат экен. Үй бүлөдө азык түлүктөр тартыш, коомчулукка кайрылууга аргасыз болгондуктан бул келин сиздердин астыңыздарга чыгып отурат. Эже саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, эмнеде муктаждык болуп атат, ошондо кенен айтып берсеңиз. Мен өзүм Жалал Абад областынан болом, Ала Бука районунан. Бул жакта Ошко Ноокатка турмушка чыкканмын. Азыр 2 кызым бар. 2 кызды болуп ажырашышка туура келдик. Экөөбүз мамилебиз келишпей калды. Негизинен уже көп жыл болуп калды, 2-3 жыл болуп калды ажырашып, мына чогуу жашабай калганыбызга. Анан ошо 2018-жылы мартта келгенмин Ош шаарына. Ошко келип, ошодон бери квартирада жашайм. Биринчи келгенимде Элим барсыңбы фонду жардам берди. 1 жыл кичине кызым анда кичинекей болчу. Чоңойгуча Элим барсыңбы жардам берип азыр. Анан
1,5 жашына келгем, 2,5 жашына чейин жардам беришип, 2,5 жашынан баштап өзүм садикке бердим, экөөнү тең садикке берип иштеп атканмын. Апамдар каралашып жардам берип турат болчу. Азыр жашоо шартка байланыштуу өзүм дагы ооруп калып, кыздарым карай турган адам жок, үйдө иштей албай калдым. 2 айдан бери ооруп, квартираларымды төлөй албай калдым, үйдө продуктам жок болуп калды. Кызым да мектепке бере албай калдым. Чоң кызым уже мектепке барып атат, 1-класска барыш керек эле анан. Кичине кызым садикке бере албай калдым. Ошо кыйналып сиздерге кайрылганга мажбур болуп калдым. Чоң кызыңыз Күйөөм жаш жардам өтүп бербейт. Жок, 6 жаштан бердим анычы. 6 жаштан ооба күздө бергемин, анан азыр эми бул жакта акча сурап атат да, мектепке киргизсем. Эмне акча сурап атат? Фондко бересиң, ремонтко бересиң, ага акча чогултабыз, буга чогултабыз деп киргенде эле сурады да. Анан өзү орыс класста окуп аткан болчу, бул жака орыс класска киргизейин десем, место жок деп кыргыз класска киргизип койду. Азыр кечегиде ушу сапожкасы бузулуп, замогу курткасында замок бузулуп калган экен, эжекеси жакшына кылып кийинтип жөнөт, кийимдерин карап деп ошентип кийим алып бергенге өзүм шартым жок да. Ошо эптеп эле кийим кийип барып атат. Анан делосун алып келгенде анын акчам жок, алып келе албай атам. Ошо эжекелерине да түшүндүрүп айттым, шартым ондой акча бере албайм, мен акча чогултканга мени жана кылып эле жардам кылып коюңуздар деп түшүндүрүп айтканмын. Анан ошол азыр эми барып окуп атат, бирок кичине кыйналып атабыз да, ошо кийим жагынан, үйдө продуктар жагынан. Тетрадь, күндөлүктөрүн алып бере албай атам азыр. Ошол Окуу куралдары жок болуп атат да. Китеп алып бере албай атам, тетрадь алып бер, күндөлүк алып бер деген алып бере албадым да. Азыр ошо мурунку эски бар тетрадьтар менен эле окуп атат. Ошо эми жөнөтпөй койсоң дагы жана кылат экен, эмнеге барбай атат деп. Өзүңүз абдан түйшүк тартып атыпсыз. Анан сиздин күйөөңүз барбы, кайын журт, тууган уруктар деген барбы? Тууган уруктарым эч кимиси жардам бербейт. Кайын журтум жардам бербейт, күйөөм өзү баш болуп жардам бербейт, бизден вообще кабар албайт. Мен чалып жардам берип кой, ачка калдык, продуктабыз жок десем, мага вообще чалба, сен жашооң башка, менин жашоом башка, сен өзүң жашооң уланта бер, менен жардам сураба. Мен сенин талагың бергем, ажырашкам, мага вообще чалба, тынч кой, мен үйлөнөм күздө, азыр сүйлөшүп атам деп чалба деп атат күйөөмчү. Кайын журтума негизи эле вообще эле чала албайм да, алардан жардам сурай албайм. Күйөөңүз менен эмне себеп болду ажырашууга? Ажырашууга анын ичкени дагы себеп болду да, арак ичип келип, ошо жактырбай тополоң кылып, сен андайсың, мындайсың, кет, жашабайм. Каяка барсаң ошака бар деп ичип келип алып эле кет деп тополоң кылат. Кыздарым жыңайлап качып чыгат адан коркупчу. Ура билесизби, урбай беле? Урат эле. Чоң кызымы дагы урат эле. Ичип келип ургандан кийин эртеси күнү билбейт эле эмне кылганын. Анан ичип жүрө берет эле, үйгө продукт алып келбейт эле. Кыздарына вообще карабайт эле. Анан үйдө сен нормальный тамак кылбайсың, сен тамак кылышты билбейсиң деп эле, үйдө продукт жок экен көрүп турса деле сен тамак кылбайсың деп мага айтып кое берет эле да. Өзү продукттан алып келбейт эле. Анан картошка, пияздан ошондой тамак болот да десең, жок сен кыла албайсың дей берет эле. Сени кантип алган экен башында, сен көрбөй алып алганмынбы билбейм, кайериңе кызыгып алганмын. Сен түсүңө хаям, сен көзүңө хаям деп мени роса сөгөт эле да. Азырга чейин деле айтат. Ошо мен сулуу аял алам, мен жакшы аял алам деп. Сиз деле 1 жашына сулуу турбайсызбы? Эмнеге сизди антет? Билбейм. Канча жыл ошентип эме кылып жашадыңыз ошондой кордукта? 4 жыл жашадым ошо. 4 жыл күйөөңүз уруп, ошентип урушуп сөксө дагы макул болуп жашадыңызбы? Бара турган жерим жок, кыздарым кичинекей эле да. Анан чыдап жашаганга туура келди. Сиздин өзү ата-энеңиз барбы? Ата-энеңиз эмне кылышат? Атам 2 группа инвалид. 2 турмуш менен жашайт, азыр 4 баласы бар азан. Апам да 2 турмушунан 4 баласы бар. Апам азыр Москвага кетти, жакында кетти. Ошол апам жардам берип турат мага. Жардам берип каралашып турат. Бирок өзү дагы үйү жок,
биз 5 бир тууганбыз да, 5өөбүз 5 жакта жүрөбүз да. Ар кимдин үйүндө чоңойдук, ар жерде жүрөбүз. Анан апам азыр ошо Москвага кеткен себеби иштеп үй кылайлы деп кетти, бирок үй алыш оңой эмес экен да. Үй ала албай жүрөт азыр. Балдары жаш да? А сиздин тайне таятаңыз барбы? Ошол жакта жашайбы? Тайтам өтүп кеткен, тайнем бар. Тайнемдин үйүндө тагаларым келет, жеңем менен эң кичине тагам бар. Тайэжем бар, күйөөдөн чыккан. Апам балдар, үкөлөрүм барат. Мен деле барып турам. Эми аларга ордугум түшүрбөйүн, 2 кыз менен ордо. Ал жерде деле иштеген эч ким жок. Тайнем пенсиясы өзүнөн ашпайт. Анан мен иштейин десем, ал жакта иш жок. Балдарымды таштап койсом, тайнем кыйналат, балдарым карай албайчы, өзү оорук жан. Ошого ал жакка бара албайм да. Кайын журтуңузга мындай тамак аш, азык түлүктөн кыйналып ачка калган учурлар болот деп атасыз. Ошол учурда бир жардам сурап кайрылдыңызбы күйөөңүзгө? Алар кандай жооп берди? Кайрылдым. Ошол кече ооруп, катуу ооруп, үйдө нан жок жатканымда чалдым, кайнагама чалып, ака үйдө нан жок, ачка жатабыз, ун болсо бере берейин десем, бизде ун жок деп мени заблокко киргизип салды да. Анан ошол адам башка сураган жокмун, кыйналып аткенсиң деп 5-10 кило ун салып берсе деле болот эле, жардам бере турган адам. Анан андай кылбады эле, лучше алардан сурабайлы, эми бияктан башка жактан издейин дедим да. Ошо сиздерге кайрылганга мажбур болуп калдым. Эми жардам берип калсын, эми кайрымдуу адамдар көп. Сизге жардам берет деген ишеничтебиз. Азыр эми күйөөңүз, кайын журтуңуз сиздин чыкканыңызды мындай тууган уруктар кандай кабыл алат? Билбейм, мен тууган уругума эми өзүм азыр сүйлөшкөн эле туугандарыма айттым да, ушинтип мажбур болдум, ошол Адыл Акжолгулу деген журналистке чалдым, мен ушундай ютубка тартам деди. Тартылышка мажбурмун десем, ооба эми шартың ошого мажбур болтасың да сен деле, эми эч ким деле ондой нааразы болбойт сага, себеби эч ким жардам бере албайт сага, эч ким сага сүйлөй албайт дагы, сен балдарың үчүн кылтасың деп тура эле кабыл алды да. Азыр эми бара турган жериңиз жок? Бара турган жерим жок. Иштегенге? Иштегенге азыр ошол ооруп иштей албайтам да. Ооруп иштей албайтам, анан жакшы болсом дагы кичине кызымды садикке киргизип, чоң кызымды мектепке киргизип, анан бир адам каратып иштебесем, билбейм. Кыздарым кичинекей, корком да таштагандан. Ошол үйдө телевизордон жок болуп атат, азыр буларга коюп берейин десемчи. Үйдө өздөрү зеригип, ошо сиздерден кичине жардам болуп калса, буларды кийим кылып берип, садикке киргизип, мектепке киргизип алсам, өзүм жакшы болуп алсам, анан иштейм деген ой бар да. Ошол кичине жакшы болуп, бутума туруп алгыча жардам болуп калса жакшы болот эле. Андан араны өзүм иштейм. Өзүң иштеп, багып кетесиз? Ооба, иштеп багып кетем. Ошо жакшы болуп алгыча азыр кыйналып турам да. Ооруп, иштей албай калдым. Күйөөңүз сулуу аялын тааппы, таппаппы? Таптыр, таап сүйлөштүм деди. Ошол айылдан эле таптым, айылдан эле сүйлөшүп атам, күздө алам деди, мени тынч кой деди да. Алиментке тапшыр, пожалуйста, мен алимент төлөйм сага, мени тынч кой деди. Алиментке негизи былтыр тапшырганмын. Азыр карабай атат сот аткаруучуларчы. Себебин билбейм, мен акча бербегениме же күйөөм барып тааныш салып токтотуп койтабы, анысын билбейм. Анан былтыр мартта тапшыргам, августта барып аким эмнеге карабай атасыздар, мен квартирада кыйналып атам, көрүп атасыз, карантин болуп атат, иштебей атам, үйдөмүн десем, сен барып кайнагаңдын номерин алып кеп бер, сен барып күйөөңдүн номерин алып кеп бер, сен барып кайнажеңдин номерин алып кеп бер дедиле. Мен жүгүрөмбү же сиздер жүгүрөсүздөрбү? Мен барсам алар мага башка нерсени айтат, мага бербейт деп айттым. Андан кийин ошо сотко деле бара албадым да, акчам жокчу. Ошо ал жака деле бара албайтам. Азыр эми ошо алиментке кайрадан тапшыр деп атат, барып ошолорду сүйлөшүп жана кылайын десем, акчам жок, өзүм дагы ооруп, вообще көчөгө чыга албайтам. Магазинге чыга албай калдым да, ошо чоң кызым жөнөттү магазинге дагычы. Ооруп только жатып калдым постелде. Нан жесем да кусутам, суу ичсем да кусутам, бир жактан ичим өтүп атат. Сиз окууну бүткөнсүзбү? Жок, мен 9 бүтүп эле окубай койгом, 10-класста уже турмушка чыгып кеткем, 17 жашымда. 18 жашымда төрөгөмүн чоң кызым. Өгөй атага батпадым, өгөй энеге батпадым, тайнемкинде тагыларыма батпадым, анан ушу турмушка чыгып кеттим. Болгуча эч жака бара албайм, бара турган жерим жок деп
чыдап жашадым. Бала болгондон кийин балдар менен эч жерге батпайм деп чыдап жашадым да. Анан булар кичине чоңойгондон кийин ошол өзүм эле тирлигимди кылайынчы, буларды карабаса, балдарымды садикке беришим керек, мага окшоп калбасын, мектепке беришим керек. Өзүм иштеп аракет кылбасам, эркек киши кылбайт экен деп өзүм аракет кылышка туура келди. Өгөй энеде, өгөй атада, тайне тайтада чоңойдуңузбу? Ооба. Жок, мен өгөй энеде жүрдүм, атамдачы. Биринчи атамда жүрдүм. Атам үйлөнгөндөн кийин өгөй энем уруп, атамдын эжеси багып алган мени. Өзү эки эле баласы бар, кызы жок болчунан ошо атамдын эжеси багып алып, 7-класска чейин ал жерде жүрдүм. 7-класска тайнеме келдим. Тайнеме келип, тайнемде деле тагаларым ояка түртүп, бияка түртүп, анан апама келдим. Апам да өгөй атам ояка түртүп, бияка түртүп, ошентип анан күйгө түштү. Кандай калып, урушабы эле же эмне дейт эле? Урушат эле, силер тирүү жетимсиңер, силерди атаңар багыш керек, мен багышым керекпи силерди деп. Баргыла өзүңөрдүн жаныңарды өзүңөр баккыла, силер өлбөй турган болуп чоңоюп калыпсыңар. Менин балдарым азыр кичинекей, мен балдарымды багышым керек, силерди багып албайм деп көчөгө чыгарып койду эле бизди. Өгөй атам. Өгөй атаңызбы? Апаңыз не дейт? Апам деле эми эч нерсе дей албайт эле, апам деле кайрылды жанагыларга. Аялдардын коомуна, ак жүрөк кризистик борборуна кайрылды. Бизди ошол жака алып барып, кызымды бирөөгө нянкалыкка болсо да сүйлөшүп бериң, баламды бир жерге кой кайтарган сүйлөшүп ошол жака жөнөтөм. Экинчи күйөөм мени дагы уруп, үйдө тынчтык болбой атат, ичип келип баардыгыбыз тополоң кылып коолоп атат деп ошол жактарга кайрылды. Менен кийинки укам базарда араба түрчүп жүрдү, 5-классынан окубайчы. Ошол өгөй атам акча өзүңөр тапкыла, өзүңөрдү өзүңөр баккыла дегенинен ал укам ошентип араба түртүп тирлик кылды. Мен бирөөнүн үйүндө нянка болуп иштеп жүрдүм.